Кийинки убактарда балдардын арасында ашказан оорусу менен жабыркагандар аябай эле көбөйүп кетти. Мени бул бирден бир себеби булардыкы Helicobacter pylori деген бактериянын бизде жайылып кетиши. Экинчи себеби туура эмес тамактануу. Ошонун эсебинен азыр бизде аябай балдардын. Анан кийин мите курттар менен жабыркаган балдардын сөзсүз ашказан, 12 илишеги, өт жолдору ооруп, көптөрү ушундай көп кайрылып атышат. Мурда язва менен анда санда эле оорулар кездеше турган болсо балдардын арасында. Азыр биз исследование кылып келсек эле гастроскопиядан язва чыгып калган учурлар өтө көп кездешип атат. Аны биз текшерип келе турган болсок, ошол баладан мите курт дагы чыгат, анан Helicobacter pylori дагы чыгат. Анан сурап келсең, туура эмес тамактанат. Бардыгы газдалган сууларды ичет, кола, пепси күнүгө ичишет. Жанагы тез быша турган тамактар бизде азыр жайылып кетпеди, ошолорду жейт. Тооктун этинен жасалган жанагындай катык, аябай куурулган тамактарды көп жешип атат. Ашказан ооруп атканда эми билинет. Көпчүлүк учурунда билбей да калышы мүмкүн. Оозу жыттанып, тамак жегенде жакшы аш болбой, же болбосо ичи күнүгө келбей, 2 күндө бирден келип, ошондой болуп калышы мүмкүн. Тиги язва болуп калганда анда кадимкидей эле курсак ачканда катуу ооруп, ичи түйүлүп оорушу мүмкүн. Изжога болушу мүмкүн, отрыжка, бүт ушул дискомфорт деп коебуз. Дайыма ушул адам өзү тамакты жакшы жей албай, аш, багыл оор тамактарды жеп койсо, тамагы сиңбегендей болуп, өзү деле мындай сезип калат, адам деле. Өзүн жакшы сезбей калат да. Эми ашказан ооруганда биз биринчи азыр себебин аныктайбыз да, сөзсүз түрдө ар бир ооруну лечение кылаардан мурда кайсы себептен пайда болду деп ошону билишибиз керек. Эгерде себеби мунуку биз айтып аткан жанагы Helicobacter pylori болсо, ошол бактерия менен күрөшөбүз, туура тамактанууга үндөйбүз. Эгерде мите курттардан ооруган болсо, мите курттарды лечение кылабыз. Анан ашказандын, өт боордун ооругандары кээ бирде ич катыганда дагы болуп калат да, эгерде ичи катып, изолированный жана колит деген болот, долихосигма деген оору болот. Анда ичтин күнүгө келишине шарт түзүшүбүз керек. Жоон ичегини дарылайбыз. Ошону менен эле кошо эле бардык органдар биздики бири-бири менен связанный болгон үчүн биз бир эле жерин лечение кылып, калганын таштап кое албайбыз. Куртту лечение кылсак, анда гастритин кошо лечение кылабыз, гастритти лечение кылсак, куртту лечение кылабыз дегендей. Дүйнө жүзү боюнча азыр ооруну алдын алуу деген маселе көп кетип атат азыр. Ооруну лечение кылуу эмес, ооруну алдын алуу. Ооруну алдын алсаң, оорубайсың. Ошон үчүн ооруну алдын алыш керек. Профилактика деген нерсе бекер чыккан эмес да. Азыр превентивный лечение деп коюп, ооруну алдын алып, профилактический лечение алып турушубуз керек.